Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз сиздер менен Ыйса Теңирибиздин тоодо айткан насаатын улантабыз. Бүгүн биз Матай 5-бөлүм 4-аяттагы ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат деген теманы карайбыз. Ыйлагандар деген сөз кайгыргандар. Кимдир бирөө же бир нерсе үчүн ыйлоо, кайгыруу, капа болуу, сагынуу же куса болуу деген сөздөргө маанилеш. Бүгүнкү күндө бардык эле адамдар кимдир бирөө үчүн же бир нерсе үчүн ыйлашат, кайгырышат, капа болушат. Жакынын сагынган адам ал үчүн куса болот, кайгырат. Жакынын жоготкон адам ал үчүн көз жашын төгүп, өкүрүп ыйлайт. Кээ бирлери мунум жок, тигиним жок деп ыйлашат, кайгырышат. Жана башка бул тизмени мындан ары дагы уланта берсек аягы бүтпөйт. Бирок бардык эле кайгыргандар, бардык эле ыйлагандар бактылуу. Бул жерде Ыйса бардык эле кайгыргандар, бардык эле ыйлагандар жөнүндө айтып жатабы? Же Ыйса кайгынын, ыйдын кайсы түрүн айтып жатат? Тоодогу насаатта Ыйса айткан бактылуулуктун сапаттары Ыйсанын өзүндө болгонбу? Анда руху жакырлык бар беле? Бул сапаттар Ыйсада болгон. Ал толугу менен Кудайдан көз каранды болгон. Ыйса Теңир ыйлады беле? Ыйса ыйласа, анда ал эмне үчүн же ким үчүн ыйлаган? Анын ыйлаганынын себеби эмне болгон? Жакан 11-бөлүм 35-аятта Ыйса Лазардын өлгөндөрдөн тирилте алаарына ишенбей койгондор үчүн ыйлаган. Ал эми Лука жазган жакшы кабар 19-бөлүм 41-аятта Ыйса өз элинин ишенбестиги үчүн ыйлаган. Ишая 53-бөлүм 3-аятта Ыйса адамзаттын күнөөсү үчүн кайгырган. Кудайдын ыйга, кайгыга же ыйлагандарга, кайгыргандарга карата мамилеси кандай? Элчи Павылдын Корунтуктарга жазган 2-каты 7-бөлүм 8-ден 11-ге чейинки аяттарда эки түрдүү кайгы, эки түрдүү ый бар экени айтылган. Келгиле бул үзүндүнү бирге карап чыгалы. Ошондуктан жазган катым менен силерди капалантканыма өкүнбөйм. Катымдын силерди капалантканын көрүп өкүнгөн элем. Бирок силер убактылуу эле капаландыңар. Азыр болсо кубанып турам. Албетте, кайгырганыңар үчүн эмес, күнөөңөрдү сезип, өкүнүп кайгырганыңар үчүн кубанып жатам. Анткени силер Кудайга жаккандай кайгырдыңар. Демек, биз силерге эч кандай зыян келтирген жокпуз. Себеби Кудайга жаккан кайгы тоо кылып куткарылууга алып келет. Ал эми бул дүйнөнүкүндөй кайгы өлүмгө дуушар кылат. Себеби Кудайга жаккан кайгы силерде кандай тырышчаактыкты, кечирим суроону, күнөө кылган адамга нааразыланууну, коркунучту, каалоону, кызганчаактыкты, жазаны жаратканын карагылачы. Бул иште таза экениңерди бардык жагынан көрсөттүңөр. Демек, бул үзүндүдөн Кудайга жаккан кайгы бар экенин жана Кудайга жакпаган кайгы бар экенин көрдүк. Алардын айырмасы эмнеде? 10-аятта айтылгандай, Кудайга жаккан кайгы тоо кылып куткарылууга алып келет. Ал эми бул дүйнөнүкүндөй кайгы өлүмгө дуушар кылат. Ал эми Кудайга кандай кайгы жагат? Кандай ый ага жагат? 9-аяттан күнөөңөрдү сезип, өкүнүп, кайгырганыңар үчүн кубанып жатам деп айтылгандай, өз күнөөңдү сезип өкүнүү, күнөө үчүн кайгыруу, ыйлоо бул Кудайга жагат. Эмне үчүн? Анткени мына ушундай кайгы, тактап айтканда, күнөө үчүн кайгыруу, өкүнүү, ыйлоо тоо кылып куткарылууга алып келет. Өлүмдөн, тозоктон куткарылууга алып келет. Ал эми Кудай
эч кимдин өлүшүн, тозокко кетишин каалабайт. Ал бардык адамдардын чындыкты таанып билишин, куткарылышын каалайт. Ал эми Кудайдын күнөөгө карата мамилеси кандай? Өздөрүн машаякчымын деп, бирок күнөө үчүн кайгырбагандарга Кудай кандай мамиле кылат? Жакып жазган кат 4-бөлүм 6-10 чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Бирок ал көп ырайым кылат. Ыйык жазууда Кудай текеберлерге каршы турат, ал эми момундарга ырайым кылат деп айтылган. Ошондуктан Кудайга моюн сунгула, шайтанга каршы тургула, ошондо ал силерден качат. Кудайга жакындагыла, ошондо ал силерге жакындайт. Күнөөкөрлөр, колуңарды тазалагыла. Эки ойлуулар, жүрөгүңөрдү тазалагыла. Кайгыргыла, ыйлагыла, боздогула. Күлгөндүн ордуна ыйлагыла, кубангандын ордуна кайгыргыла. Теңирдин алдында моюн сунгула, ошондо ал силерди көтөрөт. Демек, Кудай күнөө кылгандарга, күнөөсүн мойнуна албай, күнөөсү үчүн кайгырбай текеберденгендерге каршы. Ошондуктан күнөөңөр үчүн кайгыргыла, ыйлагыла, боздогула дейт. Жезекиелдин китеби 9-бөлүмдөн Кудайдын периштелери шаарды аралап, жийиркеничтүү иштерди кылгандарды жазалап кырганына, ал эми шаардын ичинде болуп жаткан жийиркеничтүү иштер үчүн кайгырган, үшкүргөн адамдардын чекесине белги коюп, аларга тийбегенин көрө алабыз. Демек, Кудай күнөөнү жек көрөт жана аны жазасыз калтырбайт. Ал эми биздин күнөөгө карата мамилебиз кандай болушу керек? Элчи Жакан жазган 1-кат 1-бөлүм 8-9 аяттарда мындай деп жазылган. Эгерде күнөөбүз жок деп жатсак, анда өзүбүздү өзүбүз алдап жатабыз жана бизде чындык жок. Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди бардык адилетсиздиктен тазалайт. Демек, күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтуу керек. Эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди бардык адилетсиздиктен, бардык күнөөдөн тазалайт. Жакып жазган кат 4-баптан көргөнүбүздөй, өз күнөөбүз үчүн кайгыруу, ыйлоо, боздоо, күнөөдөн тазалануу керек. 1-Корунттуктар 5-бапка ылайык. Корунт жыйынында бир чоң көйгөй болгон. Бир адам өгөй энеси менен жашап алган, тактап айтканда жыныстык мамиледе болуп жүргөн. Мындай жаман, жийиркеничтүү көрүнүшкө Корунт жыйыны кайгырып ыйлагандын ордуна кекирейип эч кандай чара көргөн эмес. Алар бир адам болобу же жалпы жыйындын мындай мамилеси үчүн кайгырып, ыйлап жана чара көрүшү керек болчу. Демек, мындай көрүнүштөн Кудай сактасын. Бирок эгер ушундай көрүнүштөр болуп калса, жыйындын күнөөсү үчүн кайгыруу, ыйлоо, жыйындын күнөөсүнө кайдыгер мамиле кылбоо керек. Жезекиел 9-баптан көргөнүбүздөй, коомдун күнөөсү үчүн кайгырып, ыйлап, боздошубуз керек. Мына ушундай кайгы, ушундай ый Кудайга жагат. Иса Теңир ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат деп айтканда, ушундай ый, ушундай кайгы жөнүндө айткан. Биринчиден, өз күнөөсү үчүн кайгырып ыйлоо. Экинчиден, жыйындын күнөөсү үчүн кайгырып ыйлоо. Үчүнчүдөн, коомдун күнөөсү үчүн кайгырып ыйлоо. Мына ушундай ый, ушундай кайгы Кудайга жаккан кайгы. Сиздин ыйыңыз, сиздин кайгыңыз Кудайга жаккан кайгыбы, Кудайга жаккан ыйбы? Же ага жакпаган кайгы, ага жакпаган ыйбы? Жана сиз муну кайдан билесиз? Сиз өз күнөөңүз үчүн тобо кылып, өкүнүп, кайгырып ыйладыңыз беле? Же азыр күнөө кылсаңыз ошентесизби? Сиз башкалардын,
жыйынга тиешеси барлардын жана коомдун күнөөсүнө кандай мамиле кыласыз? Алар үчүн үшкүрүп, кайгырасызбы? Же менсинип аларды айыптайсызбы? Эмки насаат сөздө момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат деген теманы карайбыз. Көрүшкөнчө Кудайдын тынчтыгында болуңуздар.